адамдар эртең кыямат күнү ниетке жараша тирилет. Эмнеге жараша тирилет дейт? Ниетке жараша тирилет. Мына кара, 100ге чыгып өлгөндөр өзүнчө тирилгиле. 90га чыккандар өзүнчө туруңласыздар. 80ге чыгып өлүп калгандар өзүнчө, 70ге чыгып калган, 50ге 40ка чыгып өлгөндөр өзүнчө кыргыздаштар. Андай жок аерде. Кыямат күнү ниетке жараша тирилет. Анандай бөлүнөт. Ниетке жараша. Ниетке жараша. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып койду. Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Мына биздин биринчи өзүбүздү оңдой турган дагы, өзүбүзгө керек дагы, ошондой эле адамдарга да айта турган дагы ниет болот турган. Ниет калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Амалдардын баардыгы ниетке жараша. Сиздин көргөн көзүңүз дагы ниетке жараша, укканыңыз да ниетке жараша, ойлогонуңуз ниетке жараша, сүйлөгөнүңүз, жегениңиз ниетке жараша. Даже алдындар айтат эле, мусор төккөнгө барсам дагы мен ниет кылам. Тазалыкты ниет кылың, соогун аласыз. Мусулмандын көңүлүн көтөрүп туруп ниет кылың, соогун аласыз. Даже өзүңүз башкаларга тамак бербейли, өзүңүз эле жеңиз айланайын, ошого ниет кылың, сооп аласыз. Бул да садаканын соогу. Лагманды өзүңүз жеңиз, эч кимге бербейли го. Ушуга дагы садаканын соогун аласыз. Демек ар бир кыймылда бизге ниетке жараша.